туура эмес маалыматтарды тарап жатышат. Экинчи тарап буга чейин баардык иштерди утуп келишкен, баардыгы мыйзамдуу болгон бул жөн гана кырсык. Бул боюнча да айтып кетет элем, бул кандайдыр бир кырсык деп айтканда да болбойт. Кырсык деп бир көчөдөн бирөө басып баратып өзүнөн өзү чалынып кетсе, балким ошону кырсык деп айтса болот. Бул жерден экспертиза айтып атат. Мына мондай кылган үчүн мондай кесепеттер болду. Ал эми мына могул нерсени кылбай койгон үчүн дагы мына ушул кесепеттер келди деп. Ал далилдер аны биз айткан жокпуз. Мына 10 чактагы эксперттер ушул тоолуу саламат сактоо министрлигинин эксперттери, мен деген эксперттер бар чогулуп туруп, анан комплекс экспертиза кылды. Ошол жерден анан ушундай жыйынтыкка келген. Биз муну асмандан алган жокпуз. Биз далилдер менен гана сүйлөп жатабыз. Далилдер менен далилдеп жатат экспертизага. Ушул врачтын иш аракеттери жана иш аракеттери кесепети болуп, анан ушул нерсеге келди. Анан тышкары айтып кетет элем, буга чейин дагы кандайдыр бир жалган маалыматтар таратылып кетти энесине карата. Мисалы иш бүт электе эле аудио запистерди чыгарышты. Андан кийин мына врачтар дагы өзүлөрү кесиптештери чогулуп кандайдыр бир кайрылууларды чыгарышып, сотко чейин барышып, ал боюнча айтып кетет элем, биздин оюбуз боюнча негизи бул мыйзамсыз. Анткени булар деген мамлекеттик ишкерлер, булар врачтар. Булар антип мамлекеттик кызматкер болгондон кийин басымдык кылбаш керек. Булар биринчиден мекендештерге жалган маалымат таратышты. Бул жерден эч кандай күнөөсү жок, бул жер кырсык дегенде бул. Экинчиден сотко чейин келип, мынакей ызы чуу чыгарышты. Ага чейин мына энеси эч жака ушул СМИге чыккан эмес. Анан ошондон анан кээ бир адамдарда бир тараптуу ойлор болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө мына заключение турат. Бул заключениени көрсөтүп койгон канча деген барактар бар.